Wildberries Кыргызстандагы ишин кайра жандантмай болду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Миң-Куш айылынын окуучуларына 2 кичи автобус белек кылды. Жаңы окуу жылына карата Жумгал районунун Миң-Куш айылындагы балдарды мектепке ташып жеткирүү үчүн президенттин фондунан 2 дана кичи автобус алып берилди. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Кызматтык унаалардын ачкычын президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев тапшырды. Эми балдар кышында үшүбөй ушул унаалар менен мектепке катташат. Буга чейин айыл өкмөтү тарабынан атайын унаа уюштурулуп, алыс жерде жашаган окуучуларды ташычу, бирок унаа эски болгондуктан бузулуп түйшүк жаралчу. Эми мындай көйгөй жаралбайт. Учурда Миң-Куш айылындагы 3 орто мектепте 567 окуучу билим алууда. Белгилей кетсек, ушул жылдын июлунда президент Садыр Жапаров Миң-Куш айылынын жергиликтүү калкы менен жолугуп, анда эл балдарды ташыган автоунаа берүүсүн суранган. Бишкекте маршруттук таксилер шаар автобустары менен толук камсыздалганга чейин каттап турат. Бул тууралуу Борбор калаанын вице-мэри Максат Сазыкулов билдирди. Номер 100, 105, 152, 195 жана 212 микроавтобустардан бир бөлүгү кайсы бир убакытка чейин эл ташый берет. Маршруткаларды толугу менен алып салуу процесси бүтө элек. 5 линияда бир нече микроавтобус жүрүп турат. Анткени биз автобустардын санын түгөлдөшүбүз керек. Жеке компаниялардан маршруткалардын бир бөлүгүн калтырып коюуну сурандык, деди вице-мэр. Кытай мамлекетинин Жоңтонг Бас компаниясы аркылуу Кыргызстанга 250 жаңы автобустар алынып келинип, тапшыруу аземи өтүдө. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров катышууда. Вэйбао服务中心揭牌。祝贺山东重工吉尔吉斯斯坦维保服务中心正式启用，感谢各位嘉宾，请入座。Биз өзүңүздөр жакшы билесиздер, азырда шаарда жаңы автобустар мына 1000 автобуска биз контрактка кол койгонбуз. Ошо автобустардын бүгүн 250-сі келди. 250-сі жолда келет да, границада турат да, подтверждение кылышты. Мына чоң бул өтө чоң корпорациянын жетекчилери келди. Булар жалаң эле автобус чыгарбайт. Көп техникалар, строительный техника, дорожный техника, селхоз техниканын баарын чыгарган. Ошон үчүн бизге ушул автобустарды кийин бузулуп калса, биз запчасть иштебей, ушул корпорация менен бизге подарок кылып центр сервисный обслуживание ачып берип атат. 15 специалисти келди. Ушул автобустарда бирдеме кандайдыр запчастьтардан бир проблема болсо өздөрү алып келет, оңдоп бизди сопровождать этип турат. Андан кийин биз дагы өзүбүздүн специалисттерди 15 кишини обучениеге ушу заводко жиберебиз. Заводдон да биздин специалисттер, биздин балдар бар, үйрөнүп келишет. Эми ушу жумада буйруса могу жаңы келген автобустарга валидаторларды установить этип, безналичный расчетко өтүп атабыз. Чекесинен келгенин канчасы келсе, ошончосун биз рейске чыгарып беребиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай өлкөсүнөн келген өкүлдөр менен жаңы автобустардын абалы менен таанышты. Буга чейин эскилиги жеткен автобустар автопарктын жаңы автобустар үчүн орун бошотуу максатында сатылган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Борбор калаага 1000 автобустун алынып келинишин тапшырган. Алардын 500-ü ушул жылдын аягына чейин алынып келинүүсү күтүлүүдө. Ал эми азыркы тапта 250 автобус алынып келинди. Автопаркта 64300 метр куб жерге асфальт төшөлдү. Ошондой эле сырткы аянтчасына жарыктар орнотулуп, оңдоо иштери жүргүзүлдү. 14 жылдан бери ушу паркта иштейм. Ушу парктын тарыхындагы эң жакшы автобустардын бири ушу болуп калды. Комфортабельный, жакшы, таза автобустар. Өкмөткө рахмат, ушунчалык элди сыйлап, ушундай жакшы автобустарды алып келип, элдин камкөрлүгүн көрүп атат. Элге жакшы болду, ыңгайлуу, окуучуларга, особенно жаш балдарга маршруткада тыгылып жүрүшчү элем, азыр мына кенен, комфорт, болушунча ыңгайлуу шарттары бар. Анын үстүнө валидатор менен азыр безналичный расчет болуп атат, аябай жакшы болуп атат шаардыктар үчүн. Бизге шоппулар үчүн да аябай жакшы болду, ыңгайлуу, удобный автомат коробка. Биз Евродуба, илгерки Евродубада мен 14 жыл иштедим. Алар эң эле баарын трактор деп койду элек. Аябай начар, эми начар эмес, аларда да жакшылык кызматын кылып берди биздин мамлекет үчүн, биздин шаар үчүн. Бирок эми алардын убагы жетти. Азыр эми мына современный жакшы автобустар. Ошо жакшы. Элибизге кут болсун эми. Мамлекетибизге ушу буйруктуу, жакшы, берекелүү машиналардан болсун.
Аталган компания аркылуу жалпы жолунан 1000 автобусту алып келүү келишимине кол коюлган. Азыркы тапта 250 автобус алынып келинип, буйруса 15 сентябрга чейин линияга чыгат. Буга чейин дагы бир топ автобустар алынып келип, алар дагы линияга чыгышкан. Мына ушул автобустарды эгерде бузулуп калса, оңдоо үчүн Кытай мамлекетинен атайын 15 кызматкер алынып келинген. Wildberries компаниясы Кыргызстанда ишин токтотпой турган болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Соода өнөр жай палатасы Инстаграмдагы расмий баракчасына жарыялады. Мунун алдында ушул эле мекеме Соода өнөр жай палатасынын башчысы Темир Сариев Wildberries ишканасынын өкүлү Максим Кубанов менен жолугушканын, компания Кыргызстанда 2 аптага ишин токтоткондугун кабарлаган. Буга Казакстан Wildberries ишканасынан айрым документтерин берүүнү талап кылып жаткандыгы негиз болгону айтылган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан Wildberries ишканасы менен күнүнө $25,000 ашык каражатка 5 тоннадан ашык товар жөнөтөт. Товарларды аба каттамы жана темир жол аркылуу ташуу жолдору да каралып жатат. Wildberries электрондук базары Бишкек шаарында биринчи жолу 2022 жылдын апрелинде 1000 чарчы метрлик аянтта товарларды бөлүштүрүүчү борбор ачкан. Кийин Оштодо ушундай жай уюштурду. Компания эми Кыргызстанда 100,000 чарчы метрлик логистикалык борбор куруу маселесин караштырууда. Быйыл сентябрдан тарта Достук автожол жана Кайтпас автожол өткөрмө бекеттеринде жүргүнчүлөрдү ташуу көбөйдү. Мындай маалымат 8 сентябрдагы пресс-турдун жүрүшүндө айтылды. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасындагы өткөрмө бекеттерине тур өткөрүлдү. Ош облусундагы көп тараптуу Достук автожол өткөрүү жайынан бир сутка аралыгында 17,000ден ашуун адам, 300дөн ашуун жүк жана жеңил унаа өтөт. Ал эми Кайтпас автожол өткөрүү жайы 2000 адамды өткөрүүгө ылайыкталганы менен чындыгында күн сайын бул жактан 5000ден ашык адам, 500дөн ашуун жеңил унаа өткөрүлөт. УКМКнын чек ара кызматынан билдиришкендей, Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөттөрү ортосундагы сүйлөшүүдөн кийин Ош облусунун Араван районундагы 2 тараптуу Карабагыш автожол жана Жалал Абад облусунун Сузак районундагы көп тараптуу Бекабад автожол өткөрүү жайларын кайрадан иштөөсү үчүн макулдашууга келишишкен. Мындан тышкары 2023 жылдын 1 сентябрдан баштап Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын ID карталар менен да кесип өтүүгө мүмкүн боло баштады. Кыргызстанда сүт тармагынын өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун алкагында фермерлерге пайызсыз жана күрөөсүз 225,8 миллион сом берилди. Финансы министрлигинен билдиришкендей, ушул күндөрү министрдин орун басары Руслан Татиков Кочкор жана Түп райондорунда бодомал, материал жана чакан жабдууларды сатып алуу үчүн пайызсыз насыя алган 70ден ашык фермерлер менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда фермерлер өздөрүнүн ийгиликтери жана тажрыйбалары тууралуу айтып беришти. Министрдин орун басары Татиков аталган долбоор 2023 жылдын жаз айларынан баштап 3 облуста Ысыкөл, Нарын жана Таласта пилоттук режимде ишке ашырылып жаткандыгын белгиледи. Бул аралыкта 225,8 миллион сом өлчөмүндө 1737 фермер мамлекеттен пайызсыз жана күрөөсүз насыя алышты. Белгилей кетсек, долбоор 2025 жылга чейин созулат. Жалпысынан 6000ден ашык дыйканга мамлекет тарабынан жалпы суммасы 845 миллион сомдук финансылык жардам көрсөтүлөт. Пайызсыз жана күрөөсүз насыя 3 жылга берилет, төлөм 3 айда бир жолу жүргүзүлөт. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин укук бөлүмүнүн жетекчиси Бактыгүл Үсеналиева жергиликтүү басылмалардын бирине маек куруп жатып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мэрияларда, айыл өкмөттөрүндө кадр жетишсиздиги бар экендигин ачыктады. Анын айтымында, иштегиси келгендер бар, бирок алар өтө турган тиешелүү балды да ала албай жатышат. Мамлекеттик кызматка талапкер болуш үчүн жаран мыйзам талап кылган документтерди тапшырышы керек. Экинчи этап мыйзамдар боюнча тесттен Ал 60 суроодон турат. Үчүнчү этапта аңгемелешүүдөн өтүү үчүн кеминде 30 суроого жооп бериши керек. Иштейм дегендер бар, бирок алар тесттен өтө албай калып жатышат, деди Үсеналиева. Ошондой эле ал кадр тартыштыгы айыл өкмөттөрүндө экендигин, ал эми мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарында мындай нерсе байкалбастыгын кошумчалады. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турузбеков жыл сайын өтүүчү Certain Bridges сууда сүзүүчүлөрдүн марафонунда биринчи орунду жеңип алды. Ушул жылдын август айынын акырында Россиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн аталган жарышка ар кайсы өлкөдөн 60 адам катышкан. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турузбеков Нева дарыясын бойлой 27 чакырым аралыкты сүзүп өтүп, өз
жаш категориясында биринчи орунду жеңип алды. Ал бул жеңишин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арнаган. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жамааты учурдан пайдаланып Бактыбек Турусбековду сууда сүзүүчүлөрдүн мелдешиндеги жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктады. Белгилей кетсек, мелдештин шарттары боюнча Россиянын түндүк борборунун негизги транспорттук суу агымы болгон Нева дарыясын бойлой салынган 13 көпүрөдөн сүзүп өтүү керек эле. Жыл сайын өтүүчү бул марафон 11,5 чакырымдан 27 чакырымга чейинки ар кандай татаалдыктагы 4 категория боюнча өткөрүлүп келет. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамыкка чалдыккан балдардын саны 2000ге жетти. Бейтаптардын көпчүлүк бөлүгү Ош жана Бишкек шаарларында катталууда. Бул оору эмне себептен күч алууда, анда чогуу билебиз. Бул оорунун көбөйүшүнүн себеби ол азыркы учурда кызамык оорусу айрыкча быйылкы жылда көп катталып атат. Анын себеби бизде ошол эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер көп болуп, ошо балдар эмдөө албай калгандыгына байланыштуу бул оору көп катталып атат азыркы учурда. Негизи вирус, кызамыктын вирусу 5-6 жылда бир өйдө көтөрүлүп турат да, подъем заболевания деп коебуз, көтөрүлүп турат. Ошол учурда бизде эмдөө албаган балдар көп болгондуктан ошон үчүн көбүрөөк ооруп атышат балдар. Кызамык аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу вирустук оору. Инфекциянын булагы оорулуу адам болуп саналат. Кызамыкты бул ооруга чалдыккан бейтап менен жок дегенде кыска мөөнөттүү байланышта болгон, эмдөөдөн өтпөгөн адамдар жуктуруп алышат. Бир оорулуу адамдан аны менен байланышта болгон 10дон ашык адам бул ооруну жуктуруп алышы мүмкүн. Бул оорунун коркунучтуулугу кабылдоолору, осложнение деп коебуз, кабылдоолору пайда болуп кеткен учурда, кабылдоого учураган учурда балдарды майыптыкка, андан кээ бир учурларда өлүмгө дуушар кылат да. Бул оорунун кабылдоолору бул пневмония, өпкөнүн сезгениши, менингит деп коебуз, мээнин челик кабыгынын сезгениши, энцефалит дейбиз, мээнин сезгениши, ушундай коркунучтуу кабылдоолорго алып келет. Анан бул оорулардын кийинки таасирлери азыр эле айтып өткөндөй майыптуулук алып келет. Бала аман калганда майыптуулук алып келет. Өтө оордошуп кеткен учур бул өлүмгө дуушар кылат да. Эмдөө балдардын жана коомдун ден соолугун инфекциялардан коргоодо маанилүү кадам. Профилактикалык календарь боюнча балдар кызамыкка каршы 1 жана 6 жашында эмдөөдөн өтүшү керек. Оорунун жайылышынын алдын алуу үчүн эмдөө гана жардам берет. Өткүзгөм, көз карашым түз, баардык ата-энелерге айтып кетет элем, ошо эмдөөдөн өтүшүн. Эмдеткен эле жакшы болуш керек деп ойлойм. Анткени жеңил да өтө эле ооруп калсачы. Эмдөөдөн кийин сиздерде эч кандай көбөй болбойбу? Жок, болгон жок. Балаңыз жакшы калган. Жакшы принимать этти. Все прививки вовремя получаем. Бардык эмдөөлөрдү өз учурунда алып жатабыз. Дарыгердин айтканын аткарабыз. Баарына ыраазыбыз. Совет учурунан бери эмдөөнү алып келгенбиз. Демек өз убагы менен алып туруу керек. Ал эми эмдөөдөн качкан ата-энелерди да балдарыңарды эмдеткиле демекчимин. Эмдөө кылып оорубаңыздар. Белгилей кетсек, жалпы республика боюнча жыл башынан бери кызамыктын 1982 учуру катталган. Анын 147си чоң киши, 1835и балдар. Алардын ичинен 4 жашка чейинки бейтаптардын саны 1554 түзөт. Айчолпон Мукашева, 7-канал. Бүгүн энди бетлери кемчип кетти. Негизинен бизде күнүнө 2-3 бейтап сөзсүз түрдө кайрылып атат да. Жалал Абад облусунда акыркы 2 айда кызамык оорусу менен ооруган балдар көбөйдү. Илдетке чалдыккан балдардын басымдуусу эне сүтүн эмген курактагы, тактап айтканда 1,5 жашка чейинки балдар. Аталган ооруга кабылган адамдын иммунитети начар болуп, ооруну оор өткөрөрү белгиленген. Эмделбеген бейтаптардын бардыгы, бизге жаткандардын бардыгы эмделген эместер да. Эмделген бейтаптар мындай болуп оорубаш керек да. Азыр эми мына жаткан чоң балдар, алар уже 6 жашында эмделиш керек эле, 6 жашындагы эмдөөнү алган эместер. 1 жашындагы эмдөөсүн өздөрү деле билбейт, алдыбы албадыбы. Бирок 6 жаштагысын албаганы аныкталды.
Учурда Жалал Абад облустук балдар ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө аталган илдет менен 15 бала дарыланып жаткан болсо, алардын эң улуусу 9 жашта. Дарыгердин айтымында акыркы бир жумада кызамык оорусу менен кайрылгандардын саны көбөйгөн. Негизинен жаш өзгөчөлүктөрү боюнча бизде азыр 15 бейтап жатат. 15 бейтаптын экөө эле мектепке жаңы барган, бирөө 3 класс, бирөө 1 класс мектеп окуучусу. Ал эми калгандары бардыгы 1 жашка чейинки ымыркайларда. Ал эми жаш балдар үй шартында 1 жашка чейин ооруган балдар, алар ата-энеси көбүнчө коомдук жайларга барат, базарларга түшүшү мүмкүн. Кыскасы, коомдук жайлардан жуктуруп келгендин айынан ошолор көбүрөөк ооруп атат. Кызамык менен ооруп жаткан адамдын дене табы 40 градуска чыгып, мурду бүтөт. Кургак жөтөл менен бат-баттан жөтөлөт. Оору башталгандан 4-5 күнүндө денеге кызыл тактар чыга баштайт. Алгач адамдын кулагынын артына, бетине, мойнуна, андан кийин көкүрөгүнө жана тулку боюна чыгып, кийин колу, буттарына жайылат. Кожаный больница, бун инфекционный габарилар доду, бияка аптелип жаткызганбыз. 5 күн жаткандан кийин кызыллар жоколуп кетүүнү. Чеги yana температура чыкты, поликлиникага барып повторно тапшырдык. Тамак кызарып капты, лорго көрсөткүлөр деди. 1-2 күн үйдө ятты, лордога алып келсек, жок, биздин касалыбыз эмес, инфекционный алып чыккыйлар деди. Кече yana алып чыктык. Азыркы учурда эми кечеден бери хали немамады, температура чыгыпты, кайтыпты. Кече жок одум бетлерде. Өтөлүк күчөйүптү. Кызамык оорусу 2019-жылдарда күчөгөн. Акыркы 2 айдан баштап бул ооруга чалдыккандар көбөйө баштады. Адистердин айтымында кызамыктан сактануунун эң ишенимдүү жолу эмдөө экенин кошумчалашты. Кыргызстандагы эмдөө графигине ылайык ата-энелер балдарын кызамыкка каршы 12 айында жана 6 жашында эмдетүүгө тийиш. Нурия Захамракулова, 7 канал, Жалал Абад.